Математиканы жакшы билбей туруп деле, жырытынын математика бөлүмүн туура иштей алабызбы, адашпай? Көпчүлүк окуучулардын математикасы бир аз төмөнүрөөк болушу мүмкүн, аларга математика татаал келиши мүмкүн. Биз суроолорду иштеп жүрүп, окуучуларга сабак берип, бир сонун стратегияны үйрөндүк. Бул капкан стратегиясы деп аталат. Бул стратегия 70-80% учурда туура иштейт. Ал стратегия кандай? Мисалы, биз жөнөкөй тил менен түшүндүрүп көрөлү. Бир жаш бала бар дейли, ал жаш балага бул эки сүрөттү бересиң. Мисалы, кайсынысын тандайсың десең, ага эмне көрүнөт? Б сонун көрүнөт. Анткени бул мороженое турат, биякта балдар ойноп атат, а бул жакта кичине көрүнбөгөн бир нерсе турат. Эмне кылат? Жаш бала Бны тандашы мүмкүн да. Анткени Б буга сонун болуп алдына чыгып көрүнүп турат. Буга дагы башка бир аналогия, мисалы, Бны бирок чындыгында Аны жакындатып карасак, бул жерде Турциянын сүрөтү бар. Кээде математиканы окуу эмес, стендап комедияларды көрүү, стендап комиктерди угуу дагы пайдасын берип калат экен. Мен жакында эле бир комикти угуп атканда ал айтты да, мен балама дейт, жакында Турцияга барып эс алып келдим, аялым менен барып эс алып келдим дейт. Баламды алып барган жокмун дейт. Бирок жаман ойлобогула, балам мен атай таштап койгон жокмун, балам өзү тандады дейт. Мен балама айттым дейт. Балам, биз апаң экөөбүз Турцияга кетип атабыз. Биз менен Турцияга барасыңбы? Же чоң энеңдикиге айылга барып жыргап, досторуң менен ойноп мороженое жеп келесиңби дедим дейт. Анан балам албетте акылдуу, ал өзү тандады, ал өзү чоң энесине барууну тандады дейт. Бул жакта эмне? Биз маалыматты кандай жеткиргенибиз маанилүү да. Акырын айтып коесуң да, мисалы, Турцияга барасыңбы? Же жыргап деп туруп, гүлдөп туруп, бирок бир аз төмөнүрөөк болгон вариантты кооздоп айтып коесуң. Ошол сыяктуу эле бизде математикада деле бизде ошентип алдайт. Мисалы, карап көргүлө. Бул жакта эки колонканы салыштырыш керек. Биринчи колонка чоңбу, экинчи колонка чоңбу, же болбосо булар барабарбы, же буларды салыштырууга мүмкүн эмеспи дейт. Ошондо эгер силер математиканын бул бөлүмүн билбесеңер, биринчи колонка чоң болсо Аны, экинчи колонка чоң болсо Бны, экөө барабар болсо Вны салыштырууга мүмкүн эмес болсо Гны белгилейсиңер. Эми бул жакта эмне дейт? Б плюс С, эгер мен математиканы билбесем, бул жактагы сүрөт мага эч кандай маани бербесе, мен эмне деп ойлойм? Мындай карайм дагы, эч нерсени түшүнбөйм. Б плюс С баары бир чоң болсо керек, анткени бул А эле турат дейм да, бул баягындай да. Бизди алдап турат. Бул жерде эмне бар? Бул жерде капкан бар. Бул суроону чындыгында иштеп келе турган болсоңор, азыр биз бул видеодо иштөөгө көп маани бербейбиз. Чындыгында иштеп келсеңер, бул экөө барабар болуп чыгат. В варианты болуп чыгат. Математиканы билбегендер эмнени белгилейт? Математиканы билбегендер Б плюс С чоң болушу мүмкүн деп туруп, бул Б вариантын белгилейт. Ошондуктан силер эмне кылгыла? Скорее всего, бул жерде капкан бар да, бул Бда капкан бар. Бдан качыш керек. Ошол сыяктуу эле кийинки суроо. Мисалы, бул жакта бир нерсе деп суроосун айтып атат, бирок биз аны түшүнбөйбүз, биз математиканы билбейбиз деп коелу. Анда мындай карасаң, кайсынысы чоң көрүнөт? Б плюс 4, бул жакта болсо бир гана А турат. Анда Б плюс 4 чоң болушу мүмкүн деп ойлойбуз. Бирок чындыгында андай эмес. Бул жакта иштеп көрсөңөр, 4 вариантты белгилешиңер керек. А, Б, В, Гнын бирөөсүн. Б плюс 4тө капкан бар. Ошондуктан силер Б, скорее всего, бул эмес да, 70-80% ыктымалдуулугу менен. Чындыгында иштеп көрсөңөр, А чоң болуп чыгат. Бирок ойлобогула дайыма элечи, эгерде Б эмес болсо, А болуш керек деп ойлобогула. Балким барабар болуп калат, балким Г болуп калат. Бирок биз Бны белгилегенден качып атабыз, кутулуп атабыз. Уже шансыбызды көбөйтүп атабыз. Бул суроону деле карайлы. Бул суроодо кээде капкан, кээ бир суроолордо кайсыл жерде экени билинбей калат. Эмне үчүн? Мисалы, x'тин квадраты чоң 9дан x оң бүтүн сан бир нерсе деп атат. Кыскасы, биз куб эмне экенин түшүнбөсөк, таптакыр, бизге 30 чоң көрүнүшү мүмкүн. Бирок куб эмне экенин түшүнсөк, x'ти 3 жолу көбөйткөнгө барабар десек, анда карап туруп, куб чоң болушу мүмкүн деп ойлошубуз мүмкүн. Ошондуктан кээ бир учурда капкан кайсыл жерде экени белгисиз. Бул стратегия 100% иштейт деген нерсе жок. 4-үнчүнү карап көрөлү. 4-үнчүдө деле бул жакта k барабар мындай деп турат. Анан k'ны салыштыр, анан 5x көйтүлгөн 10-дун 2-син салыштыр дейт. Биз эмне кылабыз? Эч нерсе билбесек, бияк башыбызды оорутат, карабайбыз деле. Анан бизге эмне чоң көрүнөт? Же муну түшүнбөйбүз. Скорее всего, бул жөн эле k турат. Бул жакта 5x көбөйтүү 10-дун бир нерсеси турат. Бул узун. Бул чоң болушу мүмкүн деп ойлойбуз да, экинчи b вариантынчы. Бирок чындыгында муну иштеп чыксаңар, экөө барабар болуп чыгат. Ошондуктан эмне эмес, муну унутпагыла. А, Б
В, Г варианттары болсо, Б чоң көрүнүп атат. Скорее всего, капкан Бда. Чындап көрсөңөр деле капкан Бда болгон болот. Демек, бул жакта же А болот, же В болот, же Г болот. Z барабар эмес 0-гө дейт. Анан бул жерде деле кээде капкан кайсыл жерде экени түшүнүксүз болуп калат. Бул суроону чындап иштеп чыкканда, мисалы, Z плюс минус Z көбөйтүлгөн Z дейт. Балким бирөөлөргө көбөйтүү чоң көрүнөт. Ошондуктан бул жакта капкан бар деп биз эч нерсе түшүнбөсөк мындан катышыбыз мүмкүн. Бирок бул суроону иштеп чыксак, бул эле чоң болуп калат да. Ошондуктан бул стратегия 100% иштейт деген нерсе жок. Бирок көпчүлүк учурда окуучулар ошого алданып калат. Ошондуктан силер маани бергиле, анан албетте математиканы билип иштегениңер жакшы, бирок билбесек, үйрөнө албасак же кээ бир биз түшүнбөгөн суроо болсо, мисалы дейли мындай бир логарифмадан бир суроону көп көрдүк биз. Мисалы мындай: log 3,1 мисалы дейли плюс log бияк неме болсун, log 3,7 болсун плюс log 3,1. Бул биринчи колонка, анан кийин экинчи колонкада эмне болсун? Log 3,7 минус log 3,1 болсун. Жакшы көрүнбөй калды окшойт. Кыскасы, бирөөсүнүн ортосунда плюс турат, бирөөсүнүн ортосунда минус турат. Анан билбеген адамга эмне көрүнөт? Көпчүлүк окуучулар иштей албайт, албетте. Анан кийин эмне кылат? Плюс минустан көрө чоң болсо керек деп туруп, плюсту белгилеп кетип калат. Бул жерде капкан ушул плюста. Бул суроону чындап иштеп чыксаңар, экөө барабар болуп чыгат. Ошондуктан силер эмне кылгыла? Дайыма капканга түшүп калбаганды үйрөнгүлө. Балким бул стратегия силерге сонун пайдасын берет деп ишенебиз. Өзгөчө математиканы жакшы билбеген досторуңарга пайдасын тийгизет. Сөзсүз бул видео менен досторуңарга бөлүшкүлө, ЖРТда алар оңой жерден капканга түшүп алданып калбасын. Орустарда бир сөз бар го, бесплатный сыр только в мышеловке дейт го. Бекер сыр капканда гана болот. Ошондуктан бизге оңой, чоң көрүнгөн нерсе бул, скорее всего, ал жооп эмес. Ал туура жооп андан башкасы.